Бул түндүк электр ишканасынын кардарларды тейлөө борбору. Мында абоненттерге электр энергиясына байланыштуу маселелерди чечүүдө шаар аралап бир жайдан экинчи, үчүнчү жайга каттабай, баарын бир мекемеден бүткөрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Босоодон аттаганда эле ар бир кардар кандай гана маселе болбосун терминал аркылуу кезекке турат. Жабдуу аркылуу алынган дүмүрчөктө катар жайгашкан терезелердин кайсы бирине кайрылуу боюнча номери менен кезеги жазылган. Первые два окна у нас это 100 заявок. Здесь абонент может оставить заявку на обследование. Алгачкы эки терезеге абоненттер электр эсептегичтери же кандайдыр бир энергияга тийиштүү көйгөйлөр болсо билдирүү калтыра алат. Ошондой эле мында тийиштүү адистер менен байланышууга мүмкүнчүлүк бар. Калган 8 терезе эсептешүүлөр боюнча кардарларды кабыл алат. Бул жайда абоненттердин колуна эсеп дүмүрчөктөрү берилет да, алар карама каршы жайдагы кассаларга төлөй алышат. По расчетам. То есть здесь абонент может. Ошондой эле тейлөө борборунда бирдиктүү терезе программасы менен абоненттер электр түйүнүнө кошулуу, техникалык кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзө алат. Учурда маалыматтар боюнча бир күндө 600дөй кардар тейленип, абоненттер бир топ убаракерчиликтен арылган. Тейлөө борбор ачылганга чейин бизде деген 4 район болчу. 4 райондордо абоненттерин кыдырып, ар бир кабинеттен уруксат алууга визалар күтүп жүрчү. Бүгүнкү күндө андай кабинетти кыдырмай жок, бюрократия жок. Бир эле келип туруп эле тейлөө борборунда бир эле терезеден маселелерди чечип кетет. Бирок технологиянын заманда кардарлар бир эле электр жарыгына болгон төлөмдөрдө эмес, бардык тейлөө көрсөтүү кызматынын акыларын мобилдик телефон же терминалдар аркылуу төлөөнү өздөштүрүп алышып, жеңилдиктерди пайдаланып жатканы чындык. Адистер бир айдагы электр жарыгына болгон төлөмдүн 50% эле терминалдар аркылуу келерин ырасташууда. Бул да кардарлар үчүн кеңири тарап бараткан мүмкүнчүлүк десек болот. Кардарлар төлөөгө бүгүнкү күндө көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы айтсак, эгерде почта банктан төлөсө, анда жаңы бүгүнкү күндө терминал деген бар. Андан кийин электрондук капчык дегендер бар. Жанагы бүгүнкү күндө мобилдик банкинг деген ачылды, баланстан төлөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүт абонент каалаган жолдор менен төлөсө болот.